Ассаламу алейкум, урматтуу достор, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Акыркы 2 күндөн бери Ташиев, Шакиев, анан Зулушев үчөө МВДга допроско кирип атат, чыгып атат деп маалымат чыгып, бүгүн улам күчөгөн сайын коомдо кызыгуу, журналисттердин арасында, активисттердин арасында кызыгуу болуп атат. Анан Камчыбек Ташиевдин табиятын анча түшүнбөгөндөргө мен бир аз ликбез өтүп койгум келип атат да. Урматтуу туугандар, Камчыбек Ташиев бүгүн кайрылуу жасабадыбы? Бул деген мен мыйзамдын алдында өзүмдү коргоп алам, мен акталып чыгам, силер ошон үчүн көтөрүлбөгүлө, тынч отургула, тиги бу деген сөзү, бул деген эл журт мени камаган жатышат, мени колдоп колдойсуңарбы дегендей тымызын намек да булчу. Бул деген Ташиев мандраш болуп атат, мандраш. Ташиев түрмөдөн өлгүдөй коркот. Ошон үчүн коркок болгон үчүн коркок кишилер жанагындай бир немелерди көп кылат, ушундай басынтып, жана эсиңердеби, мындай психоанализ кылсаңар, психологиялык мындай портреттин изучать этип көрсөңөр, бул киши ошондой бир аркасында күч турганын сезип, монтип, баягы элдин баары давай деген кезде, ситуациядан пайдаланып, жанагындай алсыз бийлик турган кезде, ошол кездерде бир аз дардаңдап, авторитет топтоп алган. Чын-чынында Ташиев аябай коркок киши, аябай коркок киши. Мен муну баягы башына диш түшкөндө тебелеп тепсеш үчүн айтып аткан жокмун. Ташиев эмне кылып берет, анан тигиндей мындай дегендерге маалымат катары айтып атам да. Мен өткөндө Барпыга бардым, Жалал Абадка бардым, элдин маанайын байкадым. Албетте колдогондор, баягы жактагандар көпчүлүктү түзөт. Бирок деген ушу Ташиев үчүн төшүмдү тосуп, баарына даярмын деген электорат деле жок ал жакта. Көп мындай акыл эстүү, ар жак бир жагын анализдеген көп адамдар менен сүйлөшкөм. Анан Ташиев бул түрмөдөн аябай коркот. Эсиңерде болсо 2012 жылы бул забордон секиргенде, ошол кезде өзү барып секирип, алдактап кирип, анан жанантип МВД кайра кууп чыгып, анан буларды камап, ошол жерден Садыр Жапаровду кошуп өзү подставить эткен да. Эсиңерде болсо, Садыр Жапаров ал жака барбагыла, токтогула деп кыйкырып турган. Ошондо тиги күпүлдөп барып кирип кетип, анан түрмөгө баргандан кийин 2-3 күндөн кийин эле сынып калган. 2-3 күндөн кийин сынып, жалдырап, анан жанагындай бир тиги кийинчерээк анан жинди деген справка алып болсо да эптеп чыгып кетейин деп аракет кылып, анан Садыр Жапаров баш болгон парчалаштары айтып, эртең деген элдин алдында уят болосуң, шерменде болосуң, кой, өмүр бою тарыхта каласың анан жинди деген ат менен. Ошон үчүн кой десе, жок, мен жинди деген справканы алып эптеп чыгып алайын, анан чыккандан кийин көрөбүз да деп, ушундай болгон да. Анан өзү түрмөдөн аябай коркот. Анан кийин вообще эле негизи мындай ички духу коркок киши бул кишичи. Анан да Равшан Жээнбеков айтпады беле, сен ГКН болбосо сен эч ким эмессиң депчи. Анткени Равшан Жээнбеков мунун чыныгы состояниясын жакшы билет. Бул Садыр Жапаров окшоп көгөрүп, көшөрүп, аягына чейин миллиондоп акча сунса дагы албай, аягына чейин кумтөрдү кайтарам, мен мамлекеттин башына келип элди оңдойм, диги бу деп аягына чейин күрөшкөн эмес. Жанагы Өмүрбек Бакиров менен парламентте айтышып кетпеди эле. Ошол жерден байкасаңар, бул паника болуп кеткен, паника. Болбосо аркасында президент турат, алдында парламенттин составы турат, карапайым эл турат. Анан кийин караламан калктын баарын карап турса дагы, ошол жерден мандраш болуп, бул баягы корккондон, анан тиги Өмүрбек Бакиров айтпады эле, убакыт келет, бир кезде убакыт келет, сүйлөшөбүз деп намек бергенде, ошондо эмнеге убакыт келет экен, эмнеге убакыт көрсөтөт экен деп сөгүнүп, аябай паника алып кеткен да. Кыргызча орой сөз менен айтканда чиче берген. Анан азыр дагы ошондой кайрылууну кылып, тынчтангыла демиш болуп туруп, анан мени колдобойсуңарбы, мени камаган жатышат дегендей намек берип атат. Камчыбек Кыдыршаевич, мына сиз ошентип элди козутуп үмүт атасыз да. Сиздин жаныңызда мисалы Нурлан Шакиев жүрөт,
Зулушев жүрөт, Курманкул Токторалиевич. Курманкул Зулушев өзү мындай полковый, мыйзамды да билген, алды артын карап жүргөн ушундай адам да. Ал алар жакшынакай эле паника кылбай, карлуу кылбай эле турат. Болбосо Курманкул Зулушевдин деле электораты бар болчу да. Анан өзү мыйзамдын баарын бузду, өзү сот, өзү прокурор болду. Прокуратурага буйруктарды берип, кече жакында Сактан Келдибаев деген интервью бериптир. Ошондо Зулушевга буйрук берип, иш козготкула тигибу деп, баягы өзүнө бир кезде катуу сүйлөп койгон, же тоготпой койгон, ошолордун баардыгын кысмакка алып, анан кийин коркутуп, рекет болуп, канчасын тоноп, кылбаган нерсенин баарын кылыптыр. Анын баарын азыр көрүп атабыз. Азыр ошо баласы экөө мүчөк акчаларды көтөрүп алып, ГСУда арыз жазып келген бизнесмендерге акчаларын төлөп, ушакта жүгүрүп жүрөт деп аткан да. Анан бүгүнкү күндө далилдердин баардыгы, кылмыштардын баардыгы топтолуп, далилдердин баардыгы далилденгенден кийин тиги Ташиевден айырмаланып, Ички иштер министрлиги баардыгы мыйзам чегинде жасап атат. Азыркы прокуратура, Ички иштер министрлиги баардыгы мыйзам чегинде далилдерди топтоп, шашпай суракка алып, показанияларды алып, фото, видео далилдердин баардыгын топтоп, андан кийин жанагы бийликти басып алуу жана башка бир нелер боюнча айыптарды даярдап атса керек да. Анан ошол нерсени көрүп, бул мамлекеттик машина мындай мыйзам чегинде жылып келатканын көрүп, анан бул паника кылып атат да. Кыргызда сөз бар. Уч качпа, уч качкандан кийин түшө качпа дейт. Камчыбек Ташиев ошондой чоң ишти баштагандан кийин, кутум уюштурам дегенден кийин, анын аркасындагы последствиясындагы ойлоп иш кылыш керек болчу да. Канчаларды биз көргөнбүз, Исен Сыдыков жана башкалар убагында кутум уюштурган, ушундай кылып камалганда, алар достойно отуруп, достойно Бакыт Калыев жана башкалар башынан кыйынчылык өткүсө дагы чыдап, Молдо Муса Коңгантиев башына кыйынчылык өтсө дагы чыдап, достойно көтөрүп, анан өздөрүнүн аброюн, адамдык аброюн сактап калышкан. Ташиевде жүрөк, кечиресиздер, чалып жиберди. Ташиевде жүрөк жок, анан паника. Бул ошентип анан элди топтоп, балким эл кичине козголуп, бир мага жардам береби дегендей бир паника менен ошондой кайрылууларды кылып атат. Камчыбек Кыдыршаевич, сиз эми канча нерселерди кылдыңыз? Зулумдук кылдыңыз, адамдардын тагдырын талкаладыңыз, канча адамдарды, бейгүнөө адамдарды түрмөгө киргизип, аларга ар кандай зордук зомбулуктарды жасаттыңыз, урдурдуңуз, сабаттыңыз, кыйноо калдырдыңыз. Дей койчу, муну кылбаганы жок да. Акыркы дүйнөсүнө чейин, малына чейин, акчасына чейин тартып алдыңыз. Эми ошол нерселердин баарын кылгандан кийин последствиясын тартканга дагы даяр болуш керек да. Эгерде жалпы ала турган болсо, жанагы узурпация власти, злоупотребление должностных полномочий, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, коррупция, взятка алуу, присвоение чужого имущества, ушуга окшогон статьялардын баарын кошкондо аябай чоң сурокторду элестетип атат да. Бул киши билет да, последствиясын жакшы билет. Анан ошон үчүн паника болуп атат да. Сиз ошол нерселерди достойно көтөрүп, элден кечирим сурап, анан кийин мындай бир жигиттик кылышыңыз керек да. Анча-мынча бир жигиттик намысыңыз болсо дагы мындай достойно турганды үйрөнүңүз. Ошол нерселердин баарын баштагандан кийин последствиясына да даяр болуш керек да адамчы. Колуң менен кылганды мойнуң менен тарт дейт. Анан бир эле дегенде бир 20-30 жылдык срок бар да. Анан Ташиевдин өзүнүн киргизген мыйзамы бар. Ошол кылган кылмыштарына жараша айыбын төлөгөн күндө дагы ошол сроктун как минимум жарымын отуруп чыгыш керек деген. Ошондо Ташиев бир 10 жыл колу менен кылганын мойну менен тартыш керек, жок эле дегенде. Айкөлдүк кылып, жана баатырлыгын, кылган эмгектерин, аркы беркисин эске алып,
эшикке алгандан кийин дагы ошондой срок алыш керек негизи. Мен мына сөзүм куру болбош үчүн тарыхтагы бир мисалдарды айтып кетейин. 1961 жылы трикотажный дело деген кылмыш иши ачылган. Ал жерде бир болбогон бир баягы мафия уюшулуп, анан кийин контрабанда менен алектенишкен. Ошол контрабандалык мафиянын үстүндө ошол кезде Госпландын төрагасы Бекжан Дүйшалиев деген киши турган. Анан ал ошол кездеги Бекжан Дүйшалиев ошол нерсеге далил аралашкандыгы далилденип калгандан кийин 1961 жылы Кыргызстандын ошол кездеги жетекчилериге Компартиянын биринчи катчысы Исхак Разаков, Кыргыз СССР министрлер советинин төрагасы Казы Дыйканбаев бар кызматтарынан алынып, анан кийин алар башка кызматтарга которулушкан. Алар өздөрүнүн моралдык жоопкерчилигин сезип кетишкен да. Ал жерде эми хлопковый дело деген бир болбогон эле иш болгон. Ошол үчүн Бекжан Дүйшалиев, Таласбаев жана башкалар атылып кеткен. Анан бүгүнкү күндө карасаңар, анан кийин мясокомбинаттагы ал жерде дагы ошондой бир малдын этин контрабанда кылып, тяка бияка сатып, байып, сол чөнтөккө солоп бир аз иштер болгон. Ал жерде дагы 70 жылы Бостонов деген киши мясокомбинаттын директору атылып кеткен. Анан ошол Бостонов менен Италияда чогуу сүрөткө түшүп койгон үчүн бир эле баягы Италияда эс алып жүргөн жерден Бостонов менен ошол кездеги Горкомдун биринчи катчысы азыр деле ал киши тирүү Кеңеш Кулматов чогуу Бостонов менен сүрөткө түшүп койгон үчүн кийин ал сүрөтү атайын органдардын колуна түшүп кылмыш ишине тиркелгенден кийин Кеңеш Кулматов ошол кызматынан кетип Москвага которулуп кеткен да. То есть ошол кезде жетекчилер өздөрүнүн моралдык жоопкерчилигин сезип, өздөрүнүн ыңгайсыз сезип кетишкен да. Бүгүнкү күндө карасаңар, бул киши эмне деген гана кылмыштарды кылган эмес, кандай гана статьяларга тиешелүү иштерге барган эмес. Ошого карабай, бүгүнкү күндө актанып, мен апапакмын, мен тимеле периштемин, мен укмушмун деп кечирим сурагандын ордуна, мен периште деймин, мен аппакмын, мен тиги кемпир-абадчылар 25 киши акталды, мен деле акталам буйруса деп атат да. Кемпир-абадчылар ким да, Ташиев ким? Кемпир-абадчылар алар өздөрүнүн конституциялык укугунун негизинде митингге чыгып, анан ошо митинг уюштурабыз деп атканда ошондо кармалышкан да. Кемпир-абадчылардын ичинде эчтеке жок. Мен кача кемпир-абад маселесинде бийликтин позициясын ошол кезде да колдогом, азыр да колдойм. Анан бирок ал жердеги камалгандар эч айыпсыз камалган. Жана Марат Сыдыков деген судья кемпир-абадчыларды актаган үчүн коркутуп камайм деп, жоопкерчиликке тартам деп, анан ошол кезде айтып атышат азыр мына кемпир-абадтын катышуучулары. Анан ошол судья кызматтан кетем, арыз жазам дегенде президент токтотуп алып калган экен да. Эми бүгүнкү күндө карасаңар, бул курулай беттирмалык да. Беттирмалык, анан кийин мени ушул бир эл колдоп сактап калуу дегендей бир тымызын чакырык бар. Ошондуктан мамлекеттик укук коргоо органдары, Ички иштер министрлиги бул маселелерде дыкат иликтегенден кийин саясий жетекчилик мындай бир карт-бланш бериш керек дагы, кылмыш ишин аягына чыгарыш керек. Кылмыш ишин аягына чыгарып, мындан кийин экинчи мындай балекет кайталанбасын, мындай акмакчылыктар болбосун, бейкүнөө адамдар жабыр тартпасын, бизнесмендер кордолбосун, бейкүнөө мамлекеттик кызматкерлер болбогон айыптар менен камакка алынбасын деп, ошондой бир мындай жакшы тазалануу болуш керек да. Мен эмис ушунча болду, кошо айтып кетейин. Таластагы башка жанагы Ошто, Жалал Абадтагы бизнесмендерди тоноп, алардын бардыгын киргизип, коркутуп, штраф салып, айыпка жыгып, алардын бардыгын миллиондогон акчаларды кустуруп, акчасы жок бизнесмендерди кредит алып берип, оформить этип туруп, анан кийин ошол акчаны бюджетке төктүрүп, бир бөлүгүн, көпчүлүк бөлүгүн чөнтөгүнө уруп,
Анын баары азыр далилденип бүгүнкү күндө жоопко тартылып атышат. Көп бизнесмендер дагы деле Ташиев өзүнүн тарапташтарына тымызын ушактарды таратып, Ташиев жакында кайтып келет экен, тиндей мындай деген ушактарды таратып, анан кийин ошолор коркуп Ташиев кайтып келсе эмне кылабыз деп коркуп көптөрү арыз жазбай отурушат дагы деле. Болбосо буларга акчасын алдыргандар иттин кара капталынан толтура. Анан Таластагы ГКНБнын бир ишин айтып кетейин. Бул Ташиев Ген прокуратура системасы канчалаган адамдарды жоопко тартып атат. Силер эмне алардан кем калып атасыңар? Давайте кылмыш иштерин токугула, результат көрсөткүлө деп тапшырма берет. Анан ошондо Таласта бир абсурдтук иштер менен кылмыш иштери козголуптур. Бекмырза Ашимов деген Ош областынын экологиясын башкарып жүргөн жаш жигит Таласка ротация болуп которулуп келет. Ошол жерден 21-жылы, 22-жылы эле Алтайдан маралдарды алып келип, Таластагы Бешташ коругуна кое берет. Аны Таластагы Альянс Алтын компаниясы спонсор болот. Бирок Альянс Алтын маралдарды алып келип туруп эле ошо менен таштап коюптур дагы. Анан алардын маралдардын жеми, чөбү, тузу жана башка камкорлуктардын бардыгын экологияга жүктөп коюштур. Анан экологиянын башчысы Бекмырза Ашимов өзү базарда тандыр жаптырып, тандырга нан жаптырып бизнес кылчу экен. Ошодон түшкөн акчасынын бир бөлүгүн, өзүнүн айлыгы 35 000 сом, ошол айлыгынын жарымын ошол маралдарга жемге, тузга деп акча бөлүп, ошентип маралдарды багат, өстүрөт. Анан каттаганда чарба маралдары дебей, аларды жапайы маралдар деп туруп катталып калган экен да. Эми ошону шылтоо кылып, жапайы маралдар эмнеге коруктун чөбүн жейт деп, ошол 4-5 жылдагы чөптү, желген чөптү 21 миллион сом деп ушертти эсептеп туруп, Бекмырза Ашимовдун мойнуна илип коюшуптур. Мына ушуга окшогон абсурдтук иштер, кылмыш иштер козголуп, ошол жигит бейгүнөө кийин экологияда жакшы иштедиң деп Бакай атага аким болгон экен. Анан ошол жерде аким болуп турганда кылмыш иши токулуп, анан камакка алынат. Азыр ошол киши коррупционер деп мойнуна 21 миллион сомду илип койгон Бекмырза Ашимов үйү жок. Таласта бир ошол жердеги бирөөнүн үйүндө башкалкалап үй бүлөсү менен үй түрмөдө отурат. Домашний арестте. 5 баласы бар экен. Улуу баласы Ошто экен. Калган 4 баласы менен ошол жерде чиедей 4 баласы менен 2 уул 2 кызы менен кичинекей баласы 6 айлык ошол жерде өлбөстүн күнүн көрүп атат. Башы болсо соттон чыкпайт күндө. Анан күндө сотко каттап өзү домашний арестте отуруп, эки жака чыга албай, актыгын далилдей албай ушинтип отурат. Өткөндө атайын барып, Таласка барып, акыбалын сурап, жолугуп, таанышып, сүйлөшүп, иштин чоо жайын бардыгын сурап келдим. Эми ошого окшогон бейгүнөө канчалаган кызматкерлер камакка алынып, жоопко тартылып жок жерден жебеген самсыга пул төлөп, азапты көрүп атышат. Ошол Бекмырза Ашимов өзү областтык Талас регионалдык экологиянын башчысы болгонуна карабай, Бешташ коругунда барып алып, костюмунун шымын түрүп алып, чалгы чабат экен. Чалгы чаап, ошол маралдарды баккан. Керек болсо андай адамдарга даңк медалин берип, сыйлык берип, мына мамлекеттик кызматкер деген ушундай болот деп мактай турган жерде, ошол ГКНБнын Ташиевдин жүргүзгөн саясаттын аркасында ошондой кызматкерлер чабылып кетти. Анан ошондон кийин кандай адам келип мамлекетке кызмат кылам дейт. Бүгүнкү күндө жакшы кадрлар аз, кадровой голод кадимкидей байкалып атат да. Анан ошондой жигиттер болсо, сыйлык алгандын ордуна кылмыш иши козголуп, кылмышкер деп жарыяланып, түрмөгө түшүп, 2 жолу камаптыр ал жигитти. Чыгарса кайра камап, ошентип азыр Таластагы
ГКНБ атайын кызмат өзүнүн артын жабыш үчүн ошондой жанагындай коруктун чөбүн маралдарга жегиз койгон деген абсурддук статья менен ошол жигитти кармап отурушат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизден өтүнөт элем, ошол жигитти чакырып, же болбосо ишине кызыгып, акыбалын сурап, эмне болгон деп, эгер ошол айтат да, мага теректерди кыйды деп айыптарды койду дейт. Жолдун жээгиндеги тарас жолу кеңейтилип, мурдагы 2 полосалуу жол азыр 4 полосалуу болуп жасалган жатат. Ошол жолдун жээгиндеги оорулуу дарактарды, түү тамыры чирип калган дарактарды жана башкалардын баардыгын изучать этип туруп, Улуттук илимдер академиясынын экспертизасынын негизинде, корутундусунун негизинде разрешение берип, ошол 477 даракты кыйдырды деп, аны кылмыш ишин токуп, анан бүгүнкү күндө ошондой абсурдтук сот иштери болуп атат да. Анын баардыгынын колунда документтери бар. Ал эми өткөндө президент түштүктө Ошто жүргөндө көптөрү жазышпадыбы? Акимдер, губернаторлор чече турган иштерди президентке айтып атасыңар деп. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ошон кылмыш иштери козголуп атса, ким иштейт мамлекетке? Бүгүнкү күндө президент жана генералдык прокурор, улуттук коопсуздук кызматынын азыркы төрагасы, ички иштер министрлиги мамлекеттик кызматкерлердин кепилдигин камсыздаш керек. Аларды көрүнгөн жерден кармап алып, апарып камаганга жол бербеш керек деп ойлойм. Ошондо мамлекеттик кызматтын кадыр баркы өсөт, жергиликтүү бийлик өзүнүн милдеттерин так аткарат. Анан ошентип болбогон кагаздарга кол койдуң деп туруп эле четинен апарып туруп камай берсе, анда добросовестный мамлекеттик кызматкерлер калбай калат. Мына ошонун баардыгы Ташиевдин кылган ишинин жыйынтыгы. Ошондуктан, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сиз эгерде жигит болсоңуз, чындап эле мамлекетти сүйгөн, мамлекеттин, кыргыз мамлекетинин жараны болсоңуз, анда сиз өзүңүздүн кылганыңызды, жоопкерчилигиңизди тартып, элдин алдында, мамлекеттин алдында кечирим сурашыңыз керек. Ошол мен сиздерге айтарым. Урматтуу достор, мен акыркы кездерде эфир кылбай калганымдын себеби, Ички иштер министрлиги чечкиндүү чараларды көрүп, болгон кылмыш иштеринин негизинде акчасын алдыргандардын акчасын өндүрүп, Ташиевке окшогон баскынчылардан, каракчылардан коргоп, кылмыш иштери боюнча чечкиндүү чарага өткөндүктөн көрүп, мен мамлекет акыры бул ишке терең киргизип атат деп туруп, көптөн бери эфир кыла элек болчумун. Эми только по факту ошондой жерлердеги ГКНБнын кылган иштери боюнча фактылар болсо, анда санда чыгып эфир кылып турабыз. Калган сөз мамлекеттин желдеттеринде, укук коргоо органдарына беребиз. Ошолор калган иштердин баарын улантат. Сиздерден сураныч, урматтуу жабыр тарткандар, азап көргөндөр, үйүн алдыргандар, кыймылсыз мүлкүн алдыргандар, акчасын алдыргандар, түздөн түз укук коргоо органдарына кайрылгыла, военный прокуратурага кайрылгыла, ички иштер министрлигинин кайрылгыла, ачык кайрылгыла, коркпогула. Ташиев эртең келип калат дебегиле. Ташиев келбейт, Ташиев келбейт. Мына мамлекет бүгүн уже ачыкка чыгып атат. Бүгүн болбосо эртең айыптар тагылып, алар өздөрүнүн кылгандардын мойну менен тарта турган убакыт келди. Ташиев кайтып келбейт мамлекеттик кызматка. Эч коркпостон арызыңарды берип, укук коргоо органдарына кайрыла бергиле. Эгерде кандайдыр бир резонанс кылып коомго алып чыгыш керек деген маселелер боюнча айткыла ачык тартынбай. Видеолорду жазып, кайрылууларды жазып туруп, мага жөнөткүлө, мен жарыялайм баракчага. Ушинтип биз бардыгыбыз жапатырмак мыйзамдын адилеттүүлүгүн калыбына келтирбесек болбойт. Урматтуу достор, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.